Азимов Хабибулла деген бир топ ай мурда кат жазган. Кызыл китеп туруп, кызыл китептин үстүнөн дагы бир кишиге кызыл китеп бериле берет. Ошо үйдү меники деп талашып атыр да. Төрөбеков Мухаммед дедиңиз. Жакында Төрөбеков болуп атты. Мурун фамилиясы башка болгон. 0662 дейт. 0662. Азимова Хабибулла Давлатбаевичтин атында турат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшына калып туруп көрүп алыңыздар. Мына берирак келсеңиз мынакей. Азимов Хабибулла Давлатбаевич деп турат мынакей. Мына үстүндөгү Жалал Абад облусу Алабука району село Баймак Тилаев сатып алды, улица дом 53-чү экен да, дом номердеги дом экен да. Мынакей. Бизде ушу бир берилген китеп кайрадан экинчи жаранга берилбейт. Бир идентификацион код ыйгарылгандан кийин экинчи адамга ыйгарылбайт. Мына азыр өзүңүз деле көрдүңүз. Атамда атында турган үйдө ким кандай кылып кызыл китеп бар? Сот мейли чечип бериптир. Кандай мына кызыл китепти печатын көрүп, печат үстүнгө печат басып, кандай манкаттоодагы атамдын үйүнү башка бирөөгө бере берет. Профессионал гадис катары документтерди өз көзүңүз менен көрүп, базаңыз менен салыштырып, мына буларга жакшы жыйынтыкты айттыңыз. Рахмат. Булардын үйү Алабука районунда. 40 жери 2 үй бар. Неме кылган өздөрү билет. Сатып жегенби, кийин ал жерге кирип отуруп алган. Эгерде мыйзамсыз болсо сотко кайрыла берет. Сиз жооп бергенге даярсыз. Мен жооп бергенге даярмын. Ажобуз президентибиз Садыр Жапаров сураныр силерден. Башка айлабыз калбады. Атайын Алабукадан келдиңиздерби? Атайын Алабукадан келди, ошо Жалал Абад ошону билип түйүнө жетип кетелик деп келдик. Ассалому алейкум, аты-жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Мен буга чейин жакшы билсеңиздер керек, Атайын Алабука районуна барып, Баймак айылындагы үй талаш боюнча бир маселе козутуп, анан аны программа кылып чыгаргам. Ошол программа кылып чыгаргандан кийин көп эле күндөр өтүп эле, анан кайра ошо арыздануучу тараптан мага маалымат келип түштү. Ошол биз ошол кызыл китепти көтөрүп барып госрегистрден тактаганда ошол бизге арызданган Азимов Хабибулла аксакалдын үйү деп аны биз айткан эмеспиз. Жада калса ошол мекеменин башчысы бизге так атайын расмий түрдө маалымат берген эле. Анан арадан көп өтпөй эле кайра ал экинчи тарап аталган ошолдогу маалда ошол Турабеков Мухаммад тарапка өтүп кеткендиги боюнча маалымат келип түштү. Анан ошол маалыматты биз тактап кайрадан аныктап коюу максатында Жалал Абад облусуна келдик. Себеп дегенде арыздангандар тарап жергиликтүү укук коргоо органдарынын тыянактарына чечимдерине ишенбестен ушул облустук прокуратурага, облустук сот органдарына кайрууну туура көрүшкөн. Азыр алдыңкы мүнөттөрдө урматтуу көрүүчүлөр жакшылап баам салып туруңуздар. Себеп дегенде ошол мурдагы чыгарылышта комментарийде калтыргансыздар. Экинчи чыгарылышы качан болот, жыйынтыгын чыгарыңыз деген сунуштар болгон. Ошол жыйынтыгын чыгаруу максатында болгон аракетке сиздерди дагы күбө кыламын. Азыр алдыңкы мүнөттөрдө ошол жабырлануучу тараптардын өздөрүнүн ойлорун айттырамын. Ошондой мезгилде укук коргоо органдарынан акыркы соттун чечимине карата өздөрүнүн чечмелөөчү же болбосо алдын ала мындай биздин тил менен айтканда жөнөкөй кылып туруп берген маалыматтарына сиздерди күбө кыламын. Албетте объективдүүлүк эске алынат. Биз акты ак дейбиз, караны кара дейбиз. Ким тарапта акыйкат өкүм сүрө турган болсо, ошол жакта биз жашайбыз, ошол жакта урдайбыз дегендей, ошол жакта сүйлөйбүз. Жакшылап баам салып туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Жалал Абад облустук ушул жер көзөмөлдөө, жалпы ушул жер ресурстарын контролдоо мамлекеттик ишканасына келдик. Бул жерден деле мисалы үчүн тиешелүү адистер айтып атат. Мисалы үчүн бул эми өзгөчө мисалы абдан так мисалы ачык белгилеп берипсиңер дейт. Себеп дегенде облустар аралык ушул кадастр мамлекеттик мекемесинин филиалдары жоюлганына эч ага эле болду дейт. Бирок ошондой болсо дагы мисалы силер ошол жергиликтүү кадастр мекемесинин Алабука филиалына барып туруп тактаганыңар мыйзамдуу болуптур дейт. Ошон үчүн биз бул жерге келип тиешелүү адистер менен сүйлөштүк. Алардын бизге берген жообуна караганда азыр биз түндүк тиркемеси аркылуу ушул биздин жабыркаган жарандын арыздын негизинде
анын кызыл китебин идентификациялык кодун так белгилеп көрсөтөбүз. Эгерде түндүк тиркемесинен анык болуп чыга турган болсо, анда эч кандай бул жерде араздашууга же пикирлешпестерге орун берилбейт. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш жана мыйзамдын жолуна кетип баратканын иштейт. Эгерде ушул аксакалдын кызыл китебинин идентификациялык коду так аныкталып чыга турган болсо, өзүнө тиешелүүлүгү боюнчачы. Урматтуу көрүүчү, окуя андан ары жакшыраак түшүнүктүү болсун үчүн ортодон чыга калып сиздерге кошумча дагы бир маалыматтарды айтып кетейин. Биз Жалал Абад облусуна келип, адегенде каттоо мекемесинен облустук чордонун издедик. Көрсө буга чейин облустардын жалпы мамлекеттик каттоо мекемелерин көзөмөлгө алган дирекция же башкармалык эбак эле жоюлуп кеткен экен. Андыктан шаардык кадастр мекемесине келип эксперттик жагдайда гана маалымат ала алдык. Негизи кадастр мамлекеттик мекемесинин райондордогу филиалдары абалды көзөмөлдөйт экен. Дегеним, талаштуу жагдайлардагы турак жайбы же жерби айтор чечимдерге, келишимдерге ылайык каттап документтештирет экен. Бирок жалпы жолунан түз эле Бишкекке баш ийишет. Тагыраагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетте караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктен көзөмөлүндө. Албетте, азыркы тапта кандай гана талаштуу жагдай болбосун, жерге жана турак жайга каттоо документтеринин так аныктыгын билип алууда бизге негизделген түндүк уюлдук тиркемеси гана жардамга келет экен. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Жалал Абад шаардык филиалынын өкүлдөрүнүн бизге айткан сунушу менен бүгүнкү программада сөз болуп жаткан Хабибулла Азимовго катталган жана берилген кызыл китептин идентификациялык кодун терип дароо текшерүүгө кириштик. Түндүк уюлдук тиркемесинин аныктамаларды акы төлөп алуу маалыматына караганда, Азимовго тиешелүү деген кызыл китептин идентификациялык номери аркылуу алынган аныктамада тиешелүү турак жай так дареги менен көрсөтүлүп турат. Бирок тиркемеде алынган аныктамада турак жай же жеке менчик ээлеринин ат жөндөрү көрсөтүлбөйт экен. Жалал Абад облустук прокуратурасына баш бакканыбызда бул иш боюнча маалымат аталган мекемеге келип түшпөгөндүгүнө байланыштуу алгач жабырлануучу катары доомат коюп жаткан тарапты арыз жаздырууга киришти. Ошондон кийин гана прокуратура райондук бөлүмдөрү менен маалымдашып, иштин чоо жайына баа беришет экен. Прокуратурага арыз жазылып, мыйзам чегинде бул талаштуу маселеге баа беришмей болду. Белгилей кетсем, Алыска Алабукадан бул жолу Хабибулла Аксакалдын кызы Мадина Азимова келини менен келди. Хабибулла Азимов болсо ушул иштин айынан алыс жолго ден соолугу жай бербей, оорулуу болуп калгандыгын билдиришти. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушу Жалал Абад облустук прокуратурасына келдик. Себеп дегенде иштин чою жайын боюнча комментарий бере турган атайын өкүлдөрдөн маалымат алуу үчүн биз Шишбеге программасы боюнча 1 ай мурда бул ишти козутканбыз, эки тараптуу кылып тартканбыз, тараптардын баардык интервьюларын алганбыз. Ошол мезгилде Алабука райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин филиалынын убактылуу директору милдетин аткаруучу Эмил деген мырза бизге ушул Хабибулла Азимовдун дарегиндеги катталган үй мыйзамдуу экендигин бизге бир ооздон тастыктаган дегендей. Мен кайрылып кетет элем элге, сизге деле сиздерге кайрылып кетет элем. Бизде ушу бир берилген китеп кайрадан экинчи жаранга берилбейт. Бир идентификацион код ыйгарылгандан кийин экинчи адамга ыйгарылбайт. Ошондой эле булар өз аразы туугандар экен. Буларды азыр эми биринчи көрүшүм. Буга чейин сот иши көп экен. Азыр карап көрдүм. 10 жылдан бери соттошот экенсиздер. Буга чейин кайрылып болгон экен. Сот акыркы чечими менен өзүңүзгө бекитип берген экен, өзүңүздөргө. Бизде көрдүңүздөр мына базада жерде сиздин атыңызда. Анан арка адамдар кандай жанларын көрсөткөнүн биз билбейт экенбиз. Чынбы, жалганбы? Азимов Хабибулла Давлатбаевич деп турат мынакей. Мына үстүндөгү Жалал Абад облусу Алабука району село Баймак Тилаев сатып алды, улица дом 53-чү эме экен да, дом номердеги дом экен, мынакей. Урматтуу Хабибулла, ыраазысызбы мынакей? Сизге көрсөтүп бердик ачык, мисалы. Мамлекетте эч кандай сыр болбойт. Мисалы үчүн турабы? Эч кандай ушул жөнөкөй тургундар үчүн сыр болбойт. Көрдүңүзбү? Буга чейин көрүп элек белеңиз. Буга чейин мисалы такташтырып элек да. Мынакей кызыңыз да көрүп турабы? Мен бул нерсени көрдүм эле да. Биринчи ошолор менен уруш кылып жүрганда келген. Бир топ жыл мурда. Анча жыл болгон атамды атынан чыкканда биз кыйкырап жүргөн пайтыбызда мал каттоого келип текширгенбиз да. Атамды атынан чыккан. Мына азыр өзүңүз деле көрдүңүз. Атамды атында турган үйдө ким кандай кылып кызыл китеп бар? Сот майли чечип бериптир. Кандай мына кызыл китепти печатын көрүп, печат үстүнгө печат басып, кандай мал каттоодагы
атамды үйүнү башка бирөөгө берип берет. Азыр Мадина Азимова, ушул Хабибулла Азимовдун кызы акыйкаттык адилеттүүлүк издейм деп ошол жерге келип азыр арыз жазып жаткан чагы буга чейин ушул бир топ процесстер болуп өткөн. Ал процесстердин баарын иликтеп, жиликтеп, баардык аягын кандай болгон, эмне менен бүткөндүгү боюнча маалыматты азыр арыз жазгандан кийин өзүбүз маалымат беребиз, анан келип туруп интервью алсаңыздар болот деген өзүнүн оюн билдирип атат прокуратура өкүлү. Азыр эми ушул жерден прокуратурадан атайын бир маалымат алганы келдик. Аны канчалык деңгээлде бул жактан ачыктап тактап беребиз, аны дагы убакыт көрсөтөт. Бирок бул маселе боюнча биз сөзсүз түрдө иликтөөнүн жыйынтыгына чыгабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мына Мадина айым атайын Алабукадан келип менин аркамда отурат. Эми бул убарыгерчилик эгерде адилеттүүлүк болбосо мынчалыкка барбасы керек деп ойлойм бул үй бүлөлөрчү. Мухаммад деген ошол жигиттен дагы жеринде интервью алганбыз. Бул жерде азыр мен документтердин баарын көрсөтөм. Ошол Хабибулла Азимовго таандык делген ушу кошуналарынын тилкаттары дагы турат, бүт баары жазуу жүзүндө оригинал кагаздары келип түштү. Эми бул маселени биз териштиргенде эмне үчүн бизге кызык, эмне үчүн ошол мезгилде биздин ушул расмий каналыбызга ошол расмий органдын өкүлү болгондо дагы жөнөкөй өкүл эмес, ал жер адиси эмес, же болбосо бир башка бир адам эмес. Ошол мекеменин башчысынын милдетин аткаруучу, дээрлик башчы катары саналган адам ушул Хабибулла Азимовдун дарегиндеги катталган үй. Мыйзамдуу жана бул нерсеге мен кепилдик бере алам деп эмне үчүн маалымат берет анда? Мага ушул жери кызык болуп жатат да. А эгерде ошондой маалымат той эмес болгон болсо, анда этиятташ керек эле. Бул маселенин үстүндө дагы иштейбиз, урматтуу көрүүчүлөр. Негизги себеп ошо участка кайнатамдыкы. Мен буну жанагы ошо участканын коңшусу болгон ата энем. Ошо үйдө жашаган, коңшу болуп жашаган. Азыр о жерде өтүп кеткендер бар, эжелерим бар өтүп кетти. Ошолор баардыгы айтат эле. Ошол үй сени кайнатаңа тийиштүү жер. Мен чоң келинмин. Ошол жерге келип жашасаңар болот го. Эмнеге ошол жерге келип жашабайсыңар деп ошол убакта ошолор айткан да. Ошо эсимде калган. Анан кайнатам ошо үйүндө жашаганга акысы бар, ошон үчүн ошо үйдү алам деп аракет кылып жатыр. Садыр Жапаровдон суранам, анан Камчыбек Ташиевден суранам. Ошол участканы ошо үйдү кайнатама алып беришиңиздерди суранам. Ал жерде кайнатам акысы чоң, өтө чоң да. Мен ошентип жана кылам. Айта алам. Ал эми Жалал Абад облустук сотуна кайрылганыбызда иштин жүрүшүнө жергиликтүү жана тийиштүү укук коргоо органдары менен маалымат алмашуу менен гана жооп берише ала тургандыктарын айтышты. Атайын келгенден соң эптеп суранып жатып административдик сотунун төрагасына жеттик. Негелер ушул тапта прокуратурасы деле, соту деле ачык маек берүүдөн качышып, өздөрүнүн ички мыйзамдарын сыйлоону сунушташты. Бул мекемелерден интервью алуу же маалыматташуу маселеси абдан кыйын экен. Ошондой болсо дагы аталган мекемелерге кирип, негизги теманы айтып, суроолорго жарым-жартылай болсо дагы жооп алдык. Жакынкы күндөрү өздөрүнүн маалымат катчылары аркылуу жооп беришерин билдиришти. Айта албайбыз деп атырмыз. Бул күчкө толбогон болсо кандай анда ал башка адамга бизде кызыл китебинде 4 жолу сот болгон. Жогорку соттун чечими менен муну кызыл китеп жасалган да бизге. Бизде кызыл китеп болуп туруп күчкө толбогон болсо башка адамга кантип кызыл китеп берип койгон? Суроо бар да, туурабы? Компьютерден деле менин атамдан чыгып турат, кызыл китеп деле атамдын атында турат. Башкалар эми сортуна сорт жүрө берсе, бизде атам катышпаган болсо, ооручан болсо же кеч калып калган болсо, бизде этибарга албастан чечимди чыгарып кое беретпи? Кызыл китеп бар экен деп эч ким айтканы жок, бизде чечимге эч ким караганы жок. Биз эми могу китепти эмне кылабыз? Көтөрүп жүрө беребизби? Ушул боюнча өзүңүздүн пикириңиз, өзүңүздүн пикириңиз. Мен айттым, Жок, өзүңүздүн эле пикириңиз. Мына бул жерде жогорку соттун чечими деле турат да. Булар Азиз агай мындай кылып тур да. Булар кийинки соттук отурумга эч кандай бизге уведомление же чакыруу келбегендиктен деп туруп адвокатты кайра апелляциялык арыздаттануу жөнөтүптүр. Демек бул апелляциялык арыздаттанууга сот карашы мүмкүн да турабы? Апелляциялык арыздаттанууну карашы мүмкүн да булардын. Мисалы экинчи бул тарапты эч ким кийинки соттук отурумда эч ким чакырбаса, мисалы үчүнчү.
буларга өздөрү айтат мисалы бизге сот болуп атат, мээде райондук сот болот, мээде облустук сот болот деп эч ким бизге чакырбай туруп чечим чыгып калса биз апелляциялык арыздаттан келтирдик сотко деп атпайбы? Ошондо каралышы мүмкүнбү? Ошол каралбашы мүмкүн. Биринчи иштик көтөрүп турайын, артта кийин билейин. Апелляциядагы же бизде уже күчүнө киргенби, андан кийин только. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз ушинтип маекти алдык. Эми азыркы биз жазган арыздануучулардын маалыматында бул административдик соттун төрагасы дагы укту. Облус соттун маалымат катчысы дагы өздөрү тан алышты. Кудай буюрса азыр биз берген ушул атайын коддун негизинде бул иштин чоо жайын аныктап тактап бермей болду. Соттун чечими качан чыккан, кандай негизде чыккан, буга чейинки процесстер кандай жүргөн, баардыгын ачык, айкын, адилеттүүлүк менен чыгара турган болсо, анда ошол маалыматты бермей болду. Эгерде мисалы ошол соттук териштирүү иштеринде же болбосо эми чечимдерге эч ким каршы болбосо керек, бирок ошондой болсо дагы кандай аракеттер орун алгандыгы боюнча маалыматты дагы кошо бермей болду. Биз ушу менен токтоп турабыз, эми дагы иштин жоо жайы кандай болуп атат, аны дагы көрө жатарбыз. Ошентип биз прокуратурага келдик, сот органдарына келдик. Эми албетте адилеттүүлүк, акыйкаттуулукту издеп. Анан эми азыркы күндө соттун чечимдерин биз мисалы бирме бир баягы жат тилмен айтканда ноталарына чейин изилдеп чыккандын ордуна биз ушул жака кодду бердик. Акыркы соттун чечимдери кандай чыккан, кандай тартипте чыккандыгы боюнча аныктап бизге маалымат бермей болду. Ал эми менин аркамда турган ушул жабырлануучулар дейбизби, же болбосо бизге кат жазгандар, арыздангандар дейбизби, мисалы алардын өзүнүн акыркы үмүтүн сиздерге чагылдырып коеюн деп көрдүм да. Эмне кылышат эгерде мисалы үчүн ошол мурда атасынын үйү, мисалы азыркы ушул кызыл китебин көтөрүп жүргөн ушул жарандар үйсүз калабы же утуп чыгабы, же бир акыйкаттуулуктун үстүнөн чыгабы деген ой менен. Мына өзүңүздөр уктуңуздар, мисалы ушул прокуратура органдарынын берген маалыматтарын баардыгы эле ушул текшерели, окуйбуну аныктайлы, тартип менен баралы дешип өздөрүнөн өздөрү чоочулагандагы уктуңуздар. Административдик соттун төрагасына дагы кирдик, мынакей кирип анын дагы жообун уктук. Бул дагы биздин атайын өздөрүнүн жолу менен атайын биздин ушул кызыл китепте же болбосо акыркы чыккан соттун чечимдеринин атайын коддорун алып туруп, бул боюнча биз териштирүү иштерин жүргүзөлү деп. Эми соттун чечимине эч ким мисалы арыздана албаса керек, бирок ошондой болсо дагы мисалы карапайым тургундарга мисалы жөнөкөй тил менен кат кабарын билдиребиз деп айтышты да. Азыр апелляциялык арыздаттарымызда турган каттын дагы жообун күтүп аткан чактарыңыздар мисалы турабы? Эми сиздердин кайрылууңуздар. Биздин кайрылуубуз мына азыр биз сотко кирдик, сөздөрүн уктук. Бизге ушундай жооп берди, күчсүз болгон низамда кызыл китеп мүмкүн эмес деген эмени мен өзүмө алдым. Бирок аларда сөзү боюнча күчкө киргенби жокпу биз текширип көрөбүз деди. Бизди билишибиз боюнча али сүткө эми күчкө кирбей туруп буларга катуудан кызыл китеп берип койгон. Кандай бул Кыргызстанды, биздин Кыргызстаныбызды мындай соттун күчү толбогон болсо, ал жактан токтомду алып барып эле сразу эле кызыл китепти жасатып бере берсе башка бирөөлөргө, биздин кызыл китебибизди текширбесе, токтомдорго карабаса, биздин кызыл китебибиз жогорку соттун токтому менен жасалган кызыл китеп. Эми таң калып атам, алар деле бир акыркы эмени айтышканы жок. Жооп биз уткан алган суроого жооп ошо текширип көрөбүз дешти. Көрөбүз, текширип бизге жообун айтат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр дагы бир нерсени эске салып коеюн дедим. Азыркы ошол акыркы чыккан соттун чечимин Ош облустук кечиресиздер, Жалал Абад облустук сотунун өкүлдөрү, атайын жетекчилери мисалы үчүн карап чыгайлы деди. Бизге азырынча так маалыматты берген жок, чынын айткандачы. Мисалы үчүн аларда ушул арыздануучулар тарабынан суроо түштү. Мисалы үчүн эмне үчүн анда сиздер бул азыр биз ушул акыркы соттун чечимин көрсөтсөк дагы муну мисалы дароо эле эгерде чечим да бул эми чечим бул корутунду, бул бүтүм да. Мисалы ушуну бизге чечмелеп бербестен тек коюшту, кийинкиге калтырып коюшту депчи. Анан бул арада суроо болуп атат. Мисалы эгерде
соттун чечимдери мисалы атайын соттун өкүлдөрү так эле бизге жалаяктай кылып айтып бере албаса анда бүдөмө кой жаралат дейт мисалы. Эмне үчүн анда чечим толук чыга элек деле ушул мамлекеттик каттоодон кызыл китеп башка бирөөгө өтүп кетиши мүмкүн депчи. Ошол мүмкүнбү мүмкүн эмеспи деп суроо берип атат да бизгечи. Ошол суроолор жоопсуз калууда. Бирок күтөбүз эми ушул маалымат катчысынын бизге бере турган жообун. Байланышып турабыз, номерларын алдык. Маселени аягына чыгарабыз Кудай буйрса. Экинчи тарапка биз экинчи тарап аферисттер экен, алар жалганчылар экен, алар адам эмес экен деп айткан жокпуз. Экинчи тарап деле өзүнүн ойлорун айтты мисалы үчүнчү. Эгерде айтам деген ойлор болсо келсин, мынакей биздин ачык асман алдындагы судьябыз ачык. Биздин эфир ар дайым силер үчүн эч кандай жолтоо кылган адам да жок. Келип кеңири өзүңөрдүн оюңарды айтып кетсеңер да болот. Буга деле мыйзам жол берет. Азимовтар менен Турабековдордун ортосундагы талаштуу жагдайды дагы бир көрсөтүп коюуну туура көрдүм, урматтуу көрүүчүлөр. Анткени объективдүүлүк орун алсын деген максатта эки тарап бетпе-бет келгенде бирине бири суроо салып, ал ортодо ачуу сөздөр дагы айтылды. 10 жылдан бeri айттым ki bizde akmak kılıp şu mensibi teveler. Onu östörü takkan onu bizdeki. Ötmeydeler bunu takkanıp çıkardı. Жүрсөңүз көрсөтсөңүз мына ушул жерде. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр биз көрсөтүп аткан үйдү талкалап чыгаргандагы ушул урандылары, калдыктары да ушул курулуш материалдары. Бул жарабайт, бул таштанды деп деле койсок болот. Мынакей эшиктери, мынакей өзүңүздөр көрүп турсаңыз, бул талкалап салган. Мына азыр тетиги забор тосулуп турат го, ошонун ордуна коюлган түнүкелер эле дейт, мынакей шиферлер менен. Заборлор эле дейт, мисалы үчүн мынакей заборлор турат мына жердечи, өзүңүз көрүп атасыздар, Ушулардын баарын талкалап салган дейт да. Мына ушул үйдө жашайт экен. Азыр биз такылдатып көрөбүз, барбы жокпу, бирөө жарымчы. Кийин штабы баягы объективдүү болбой калыптыр, менин дагы айта турган, дей турган сөзүм бар эле деп жүрбөсүн депчи. Жүрүңүздөр, азыр бир барып такылдатып көрөбүз. Мына өзү ушул үйдү дагы ушул кийин ала бер деп ошол Азимов Хабибулла абабыз өзү айткан экен. Ошол эми такылдатып көрөлү эми барбы жокпу, эгер бар болго турган болсо анда кичине бир интервью алып, кичине алардын дагы оюн угалы. Кандай, жакшыбы? Десолтар жакшыбы? Ким бар үйдө чоңдордон? Мына ушул абаны тааныйсыз да? Хабибулла абаны. Төрөбеков деген Мухаммад деген сиз. Ушул жерди талашка түшүп аткан жер боюнча биз иликтөө жүргүзүп жүрөбүз да. Ат жөнүндө Мырза Газим клуб. Жүрсөңүз? Талашкан жер кайда экен? Келгесеңиз жүрсөңүз, коркпой эле. Мына жер. Неден коркуп? Ошону айтам. Бул талашкан жер эмес, атамдан калган атамдын жери бул. Ал Мамкаттоодо 20 жылдан бери атамдын атында турган жер ошол жер. Булар кызыл китеп бар экен булар. Бул кызыл китепти кайерден алганын мен билбейм. Азыр кызыл китепти барып көрүп келдик да. Базадан да чыкты. Мамкаттоого бардык да. Сиздин кызыл китебиңиз барбы? Менде кызыл китеп бар. Көрсөтүңүзчү бир көрөлү. Ал жердин мага тиешеси жок азыр. Жок, кызыл китепти көрсөтпөйсүзбү, көрөлү. Бул жер сатылып кеткен, бүткөн. Мен мага тиешеси жок. Мен саткам. Сиз сатып бергенсизби азыр бул жерди? Булардын кызыл китеби турат го бул жерге. Булар каяктан жасалганын мен билбейм. Неме? Мен кечирип коесуз, бир аз күлүп койсомчу. Капа болбойсуз, бул өтө маанилүү маселе. Мен айтып атам да, эртеңден бул жакты сүйлөтүп кетип калсам анан, Өмүрзак байке, бул сиз грамотный адам катары, менин деле бир оюм койбойсуз белеңиз деп капа болбосун деп келдим. Туура эле келипминби? Туура эле. Азыр азыр мен көрсөтүп турган жер, жерде заборлор бузулуп турган, таштандык айланган жер сатып бергенсизби муну? Бул жер сеткадан ичи атама 20 жылдан бери атам атында каталып, код менен атам атында каталган. Кызыл китеп барбы? Сатылган го. Ошону Манкаттоого барып атаңда атында чыкканда сен көргөнмүн. Мен деле азыр ошол жерден келип атырмын да. Ошо компьютерди ачтырып, мен төрөлүп, сен менден кичкинесиң да. Мени энем кантип өлгөнүнү, мен кайсы үйдө чоңойгонумду, кайсы үйгө келип жүргөнүмдү мен жакшы билем да, сен билбейсиң. Азыр мен ошо жалган болуп калбасын деп, мен Манкаттоого барып, Манкатто дегени өмүрдүк мен деле өтүп кетсем, менин нерсем тура турган жерде эч ким жокко сала албайт да. Ошонун үчүн мен компьютерди ачтырып, эгерде мени атамды атындан чыкпаса, болду, мен Турабеков менен талашпайм деп мына мен айткам. Бирок мурда деле талашканымда мен барып көргөнмүн, атамды атында эле. Азыр деле ачтырып көрдүм, атамды атында. Анан токтоп тур. Анан бут шаар
Dünya boyunca pечаттын устундан кызыл китеп турат да, эч ким башка китеп кылып бергенге акысы жок. Ошону билесиңби? Болду. Буларды Бирок катылып тургансыз, мен суроо берип алайын. Кечиресиз, суроо Суроо берип алайын. Азыр мисалы Азимов Хабибулла Алланын кызыл китеби боюнча барып, адрес айтсаңыз, Баймак айылы көчөсүнүн аты Абдуллаев сатып алды 53 беле? 53-үй булбу? 53 үй. Мухаммед Алла, Мухаммед мырза алдамай жок, Кудай сөзүндө турат. Мен баары ушул дарек боюнча бул эжени алып барып, госрегистр начальнигин алдыма коюп алып, компьютерин аштырып, өзүнүн кызыл китебиндеги идентификациялык кодду салыштырып көрдүк. Бүгүнкү күндө, азыркы секундтарда Азимов Хабибулланын атында турат деп баа берди. Ага чейин бир топ соттошупсуздар, туурабы? Сот иштери болуп тур. Анан мен таң калдым. Койчу, онда ошо Мухаммадалы мырзанын өзүнө барайынчы анда. Ал не дейт экен депчи. Эгерде бул адамдын атында азыркы күндө мыйзамдуу делип актив болуп турса, сиз бул үйдү кайсы документтин негизинде сатып бердиңиз? Эмненин негизинде сатып бердиңиз? Менин негизинде айтып атыр азыр фальшивка документ, жасалма документ деп. Бул мен ону билбейм. Мен ободон мен суроо берип атам. Мына карасаңыз, азыр ушул жердеги документ гос регистрге барып тактасак, бул аксакалдын үйүнөн деп айтты жетекчиси. Мыйзамдуу документ шунуку депчи. Ким деген жетекчиси? Эмил деген. Азыр өз жетекчиси отпускада экен, ордунда убактылуу аткаруучу бар экен да. Эмил деген. Фамилиясын билбей турам. Тастап берди. Анан эми менде деле сизде деле суроо болот да. Эгерде документ шунуку болсо, мисалы үчүн ушул көрсөткөн жер. Сиз кандай документтин негизинде документибизди көрсөтүп, мына Өмүрзак мырза, мына купле продажа болгон, копиялары бар менде. Бул ушундай документти саткам деп айтып бере аласызбы? Мага ошол кызык болуп атат. Купле продажа болгон документ договорлору бар. Ошону алып чыкпайсызбы мисалы үчүн көрө? Азыр менде эмес да, аны сатып бергем да мен. Жок, сатып бердиңиз, бирок кызыл китептин жок дегенде бир копиялары калгандыр сизде бир. Ошол мезгилдеги идентификациялык код. Бул берип койгондо кимиси келсе мага келсин деп берип койгон. Бул Ким дегенге саттыңыз? Мейли айтып коюңуз, ким дегенге саттыңыз? Силер булар силер сизди башкача түшүнүк менен алып келген. Майра, кана айтыңчы, өзүңүз айтың, мына убакытта түшүндүрүп бериң, кана. Бул үй мурдаттан бери атам атына каталган болчу. Могу үй. Өз негизи. Биз барып өзүмө мурас менен кабыл алдым. Атам өтүп кетти. Мен өзүм аты мурастык укугум менен атамдан калган үйдү өзүмө кабыл алдым. Үйдү. Анан барсак бул жери жок. Жерин булар кызыл китеп кылып алыптыр. Түшүнүп атырсызбы? Айта бериң. Булар жерин үйүм мен азыр ошол моментте мурас менен кабыл алып атам. Жерин буларга кызыл китеп кылып берип коюптур. Анан кийин биз соттошуп баштадык. Атамдын үйүн үй меники, жер меники деген. Жери мен атамдын үйүн, жерин буяка берип бериптир. Кийин биз соттошуп, жерди кайра булардан жокко чыгарып, булар чыгарып алган кызыл китептерди жокко чыгарып, анан кайра өзүмө токтом алып өкмөттөн. Соттук чечимдердин негизинде. Кайсы жылы? Мурунку жылы. Ушул жылы эле. Ушул жылы эле. Ошол соттук чечимдердин негизинде мен Ала Бука районунун жанагыдан жер адистердин токтом алып, өкмөттөн токтом алып өзүмө атамдын үйү жерине мага токтом бергин деп жерине токтом алып соттошуп, булардын кызыл китеби жокко чыккан. Сизге көрсөткөн баардык жанагыбыз жокко чыгып бүткөн. Ошол токтомдордун соттун чечимдеринин негизинде мен жерге токтом алып, жерди өзүмө кызыл китеп кылдым. Анан клиенттерге сатып бергем. Болду ушул түшүнүк. Мынакей, сизге башкача алып келген болушу мүмкүн, сизге алды. Мен дагы мага да башка, сиздики дагы башка жетип калбасын. Азимовдуки да башка жетип калбасын деген максатта мен госрегистрге бардым. Анан биякты чакырдым. Кызыл китебин алып барышты мына кыз экөө. Анан эми мынакей арай көзү чарайда, мисалы үчүн бетме бет турабыз да экөөбүзчү. Анан бул кызыл китепти мен ушул Эмил деген мырзага убактылуу ИО начальнике көрсөттүк. Мынакей мына кызыл китеп бүгүнкү күндө орусча айтканда существует или не существует. Бул жарактуубу, жарактуу эмеспи депчи. Ал жерде идентификациялык коду бар да.
ушуну базага анан могу кызыл китептин коду менен текшерип бериңиз дедим. Өзү кызыл китептин ичиндеги соттошкон барактардын баарын бирден көздөн өткөрүп, анан компьютерин жандырып, менин көзүмчө ошол базадагы турган код менен бул азыркы кармап жүргөн кодду салыштырып жарактуу экен. Эгерде мына ушул эле таризде ушул кодду бирөө алып жүргөн болсо, анда кылмыш ишине тартылат, жоопкерчиликке тартылат деп айтты. Жок, анда Мен ошону айттым. Мен ошону сураганы келдим сизден. Мисалчы, сизге башкача түшүнүп калган окшойсуз. эми ол кишилер мага Бул башка жер маселеси болсо, жер маселеси менен сотко кайрыла берсин булар. Кызыл китептечи мынтип турат. Сиздин эле кызыл китебиңизде чыгып турат. Жерге жана турак жай курууга болгон укук деп турат. Кызыл китепте сыртына жазылып турат. Жакшынакай болуп жазылып турат. Ал жерде үй, турак жай, анан участкасы менен кошо кызыл китеп эсептелинет да. Сиз билесиз аны жакшычы. Эми ушул нерсени мисалы ошол экөөңүздөр арай көз чарай турасыздар. Мынакей бетме турасыздар. Ушуну тактап коюш менин милдетим. Жок, сотко кайрыла берсин. Сотко кайрыла берсин. Кайрыла берсин. Сиз эч каршы Бул эмессиз. мен ал нерсе менен эч каршылыгым жок. Барса мыйзамсыз дейсиз? нерсе болсо барып сотко кайрылсын. Мен урматтуу ташибиş президентке эмеге Садыр Жапаровка кайрыламын. Мен 10 жылдан бери кайрылып болдум бияка. Эми ошо жака кайрыламын. Кайрыламын да затына алган чактан кайрыламын. Сени мен шейтан кудага да чыгасың, карап келе. Сен көрбөгүн. Эй, голубойго окшоп күлбесен, өтүрүшүн көрүп. Мухаммад өзүңдөн чоң биринчи, өзүңдөн чоң сүйлөп атканда атамда, менин алдымда ирсаңдап күлүп турасың да, оке. Сен чоң кетти. Булар бир жума болду мурун жерге тополон кылып келип таш ыргытышкан. Ушу дарбазаларга мен каям таш уруп, таш ыргытып булар 6-7 болуп келишкен ушулар. Тополон кылып. Сен өзүңдү хакты билесиңби? Хактысың да. Жок, Сен укуктуусуңду. Мен кайрылбайм. Мен сорту деле көрдүм, участковыйыңды деле көрдүм, прокуратураңды ham, о тергөөчүңдү ham көрдүм. Көрүп жадаганыбыздан биз жаздык. Мен сага жалган сүйлөп атырам, сүйлөгөнүм жок эке. Сен билесиң а, мени карадым Мухаммад, жок. Тополон бу тополон эмес. Мына камера турат, тополон эмес. Кече качан Таш ыргытып. Эми мындай экен да, сиздин оюңузда, эгерде мыйзамсыз болсо сотко барып кайрыла сотко берсин. кайрыла берсин. Сиз жооп бергенге даярсыз. Мен жооп бергенге даярмын. Мен 30-40 жылдан бери атам Төрөбеков Абдулбактын атында турган кызыл китеп. Жок, сени Төрөбеков атаң, мени атамга ким болот? Мени энем Төрөгөнбү? Төрөгөнбү сен атаңды? Мени атамды апасы Төрөгөнбү? Айтчы ошону. Сени атаң жок. Мындай да, закон боюнча, китеп боюнча Мухаммад сен укуке. Закон боюнча биринчи төрөлгөн мераскур төрөгөндүкү болот. Мени тартып койгон. Сен нактан келген. Азимов Хабибулла. Асырандыларга Төрөбеков Бусарадан. Ушул үйдүн үстүнөн 1,5 миллион пул акча алган да. Ушул жерде күбөлөр бар, аксакалдар. Бүт айылдык аксакалдар, бүт айыл өкмөттөр билген. Ушул киши менен энемен бүт ушул жерден 1,5 миллион купон акча алган. О, сайыстын убактында. Бул үйгө тиешен жок. Аралашпа. Ошолордун баланы абасы болуп, апасына атасы болуп. Сизди биз чакырганыбыз жок, аралашканыбыз жок. Биз урушканы келгенбиз жок. Биз урушканы келгенбиз жок. Сиз каятасыз, сизге сөз жок. Потому что сиз бизге эч кимсиз. Турабы? Жок, мындай Эже, сиз өзүңүздү бир тууганыңызды талашыңда, сиз бизге эч кимсиз. Сиз бирөөнүн мүлкүгө көз чокубаң, таштабаң. Эже, узак кетсеңиз, мынакей. Жакын турсаңыз, эми мына абдан көп сөздөр айтылды да, келиңиздер, туруңуздар. Мындай кылайлы. Эми мындай кылайлы. Көп сөз эшекке жүктөп коет. Мисалы үчүн мынакей арай көз чарай уктуңуз. Сиз дагы уктуңуз, баардыгы укту. Эмнеге келген максатымды мисалы мен дагы түшүндүм. Менин эң таң калган жерим ушул эже күбө турат. Биздин азыркы ушул көтөрүп жүргөн колундагы документи мамлекеттик атайын орган. Бул мамлекеттин органы. Бул менин жеке менчик органым эмес. Ушуну туура түшүнүңүздөр, а? Азыркы кызыл китепти дагы бир жолу айтайын. Тастыктап айтайын. Жарактуу деди. Демек, эгер жарактуу болсо, сиз бул жарактуу экенине кошулбайсыз. Соттошосузбу?
Жоқ, бұлардың маға біз бір жаназа болса, барып сотқа қайрыла берсін жер мәселесі бойынша. Мен үйіме келіп, топалон қылып, шипіріме таш атып, дарбазаларға таш атып, кечегінде кетіскен олар. Bir жұма болды. Мына үйді сіз бұзғансыз ба, мына таштандыларды? Сіз бұзғансыз? Бұта үй бұл бабам бұл. Бүгін не бұл? Bölmeli 6 metrelik uy bolgan. Kim buzdu bunu? Muşu buzganda. Muşu bala buzgan. Buldozorda ap kelip sürüp çıkarıp taşlagan. Videoda turat qanday biz to'sqonimiz qanday bu buzib salgan, qanday bo'lgan. Mына видеоны қандай видео болып қалды шында мына заборлар бар. Zaborda urganımız birinci yolu buzub salgan. Ikinci yolu Siz бұздыңыз ба? buldozor menен sürüp Бұларды мен шығарып қойғым баққа. Бұл кішіге барып, ол жаңа тінікелеріңізді алып қойғың десем, бұл қызыл кітеп қылып бүткеннен кейін да. Ha siz kızıl kitap bu bütün. Bu boşalt 2 ay bo'ldi o'tgan, men borib turib. Bu 2 Turib, aydan turib. murdagi narsa, sen birinchi zaborni buzib chiqarib qo'yding. Anda söylüyor, Sen qizil kitobni qilgandan keyin uyni buzding. Qochpa, millatda tur. Qochpa. Tur. Qilgan ishingga javob ber-da. Hurmatlı görüşler, bu çıkarılışta bu ikinci çıkarılış dep aytып koysak болот. Men мындай bir oydu sizlerge bir akırında жыйынтап koyun dep bildirgen atamda. Biz hazır Oş облустук, Жалал облустук прокуратурасына келдик, Жалал облустук сотуна келдик. Болгондогу административдик соттун төрагасынан маек алдык. Бизге bir манер жараткан, bir күмөн жараткан дагы bir oydu айткым келди. Урматтуу көрүштөр. Азыр биз акыркы чыккан соттун чечимин ушул административдик соттун төрагасына келип бизге жөнөкөй тил менен чечмелеп бериңиз деп сурандым. Бирок 10 күндөн кийин же 20 күндөн кийин бир берчемдүү күндөрдө айтып бизден мындай сурообузга так жооп бере алган жок да. Эгер акыркы соттун чечими мисалы үчүн эгер анык болсо, активдүү болсо, мисалы жарамдуу болсо, же болбосо мен мисалы бул менин оюм, жеке конституциялык укугум, буну айтканга менин укугум бар албетте. Эмне үчүн анда административдик соттун төрагасы дароо бизге жөнөкөй тил менен чечмелеп айтып бере алган жок, түшүндүрүп бере алган жок, аныктаманы так бизге маалымат берген жок. Эгер так бере албай турган болсо, анда бизде бир күмөн ой жаралды. Ошол Ала Букара өндүк кадастр мамлекеттик мекемесинин филиалындагы арыздануучулар тарабынан барган кийинки кадамга болду, силердин мурда жарак деген кызыл китебиңер жарабай калды, азыр башка адамга өтүп кетти, Тагырага Турабеков Мухаммедалыга өтүп кетти, үй, турак жай деп жооп берген дагы бизди мына кыжаратка салып турат да, толук ынандуу ишенбей турабыз. Бул биздин укугубуз, бул журналисттик этиканын нормаларына сактап, жакшынакай калтырып сиздерге маалыматты аныктап берип атам. Бул жерде мисалы Ош облустук, Жалал облустук прокуратурасынан дагы билдирип атат, бул соттук чечимдерди эми албетте алар талкуулайбыз деп айткан жок. Тактап, аныктап силерге бир кабарын билдирейли деп айтат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен анан дагы бир нерсени белгилеп айткым келип атат. Бул боюнча ишти мисалы биз жөндөн жөн козуткан жокпуз. Ошол Баймак айылында жайгашкан ошол Азимов Хабибул аксакалдын коңшулары, аксакалдарынын азыр мен жогоруда көрсөтөм, бүт баардыгынын берген көрсөтмөлөрү, түшүнүк каттары, ошол жерде чогулган элдин маалыматтары дагы биздин сөздү жалган айтырбай турганына мен шегим жок. Буга 100% кепилдик бере алам. Урматтуу көрүүчүлөр, бул нерсени эске алып коюңуздар. Анан дагы бир нерсе. Бул Азимов Хабибулла деген аксакалга жер 1984-жылы, 85-жылдары өзүнүн ата-энесинен мурас катары өткөн жер болсо, анан андан бери Хабибулла Азимов деген аксакал ошол үйдү, ошол аймакты жашап, айрылап келген болсо, ал эмес ошол Хабибулла Азимов аксакалдын кыздар, балдар ошол жерде чоңоюп келген болсо, ана күндөрдүн бир күндөрүндө эле мисалы үчүн башка бирөө келтирип эле ал тууганыбы же башкасы биз ага андай маалыматты бере албайбыз, бирок башка бир адам келтирип эле жер меники деп чыга калса, баарыңыздарга эле бул абдан ыңгайсыз абалды жаратса керек деп ойлойм да. Мына ушул суроолордун тегерегинде бул программа менен чектелип калбайбыз. Кудай буюрса, Жалал облустук административдик сотунун төрагасынын жообу, Жалал облустук сотунун маалымат катчысынын көрсөтмөсүнө ылайык бизге берилип кала турган болсо, Жалал облустук прокуратурасынын карап берүү, контролдоо иштери объектив жүргүзүлгөн болсо, жакын күндөрү дагы мындан дагы курчураак маалыматты алабыз деген ойдо турабыз.
Азырынча ушундай маалыматтар менен чектелип турайын. Кийинки жолугушуудан көрүшкөнчө эсен туруңуздар.